Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Елер алчына спорт жаңылықтар менен таныштырып, Гүлнара Қасманбетова. Чет өлкөлүк жардам уюмуна байланыштуу дагы бир чыр. Чегарасыз медиктердин кызматкерлери Африкада жергиликтүү секс кызматчыларын пайдаланганы белгилүү болду. Түркияда азчылыкты түзгөн күрттөр парламенттик жана президенттик шайлоо жыйынтыгына таасир эте алат. Алар кайсы тарапка тартат болду экен? BBC'nin иликтөөсү чет өлкөлөргө жардам берген дүйнөдөгү эң ири уюмдардын бири сексуалдык кызматтан колдонуп олуттуу тартип бузууга барганын таап чыкты. Чегарасыз медиктер уюмунун мурунку кызматкерлери уюмдун Кения жана Борбордук Африканын эки өлкөсүндө иш алып барган кызматкерлери сойкулар деп эсептелген аялдарды колдонгону тууралуу BBC программасына айтып берген. Буга коомчулуктун көңүлүн бурган кишилердин бири Либерияда дарыларды секс кызматы үчүн бартер кылып алмашкан окуялар тууралуу билдирген. Чегарасыз медиктер уюму бул имиштерге кабаттыр болгонун жана иликтөө жүргүзөрүн айтты. Medicine Sans Frontier же Чегарасыз дарыгерлер аттуу уюм дүйнөдөгү гум жардам көрсөткөн эң ири агенттиктердин бири. Опурталдуу өлкөлөргө дары-дармек жеткирип, медициналык жардам көрсөтөт. Бирок аталган уюмдун айрым кызматкерлери аяр катмардагы аялдарды кордогону айтылууда. Биз Чегарасыз дарыгерлер уюмунда иштеген айымдар менен баарлашып, ушундай окуялар көп болгондугун уктук. Уюмдун ичинде опузалоо, аялдарды жек көрүү жана басынтуу окуялары жайылганын уктук. Айрым учурларда жада калса сойкулар колдонулганы жөнүндө айтылды. Бул тергөө ишинин дарыгер же медайымдарга тиешеси жок. Негизинен уюмдун уюштуруучу кызматкерлери кызматын кыянаттык менен колдонуп келген. Кенияга иштегени барган бир кызматкер бизге өзү көргөн нерселерди айтып берди. Уюмдун кызматкерлери жашаган жерге башчылардын бири кыздарды алып келчү. Албетте, мен алардын сексуалдык мамилеге барышканын даана билбейм. Бирок эми айтпаса деле түшүнүктүү болот эмеспи? Ал кыздар өтө жаш болчу жана алар сойку кыздар деп айтылып жаткан. Ал жогорку даражада кызматкер болгондуктан ага эч ким эч нерсе дей алчу эмес. Европада жашаган дагы бир кызматкер менен жолуктук. Анын айтымында уюмдун башчыларынын бири медициналык жардам алган аялдарды дарынын эсесине сексуалдык катнашка тартуу мүмкүн экендигин айткан. Ал либериялык бош кыздар менен дарыны сексуалдык катнашка алмашуу оңой деп айткан. Ата-энеси Эбола илдетинен көз жумган жаш кыздар дары-дармек алыш үчүн бардык нерсеге даяр экендигин айткан. Ошол жерде ал өзү болду беле? Ооба, болгон. Айткандай эле ал бул жөнүндө көп мактанган. Ошол жерде 3-4 кишинин көзүнчө жана мага түздөн-түз айткан. Мунун баары эмне жөнүндө? Биз үчүн бул дооматтарды текшерүү мүмкүн болгон эмес, себеби маалымат берген адам ал убакта Либерияда болгон эмес. Биз муну Чегарасыз медиктер уюмуна айтканыбызда, алар тергөө үчүн көбүрөөк маалымат керектешти. Африкада Чегарасыз дарыгерлер уюмунда иштеген башка адамдын айтымында, жергиликтүү сойкуларды колдонуу кеңири жайылган. Бизден улуураак кесиптешибиз бир аялды иштеген жерибизге киргизип алган. Ал эми ал кыз андан бир топ жаш болчу. Ал сойкулук кылган кыз экени даана эле билинип турчу. Бирок ал аны сүйлөшкөн кызым деп койгон. Кесиптешимдин дагы бир жергиликтүү сойку кыз менен жүргөнүн көрдүм. Мен ал кызды таанычумун, себеби ал барда иштечү. Ал мага кесиптешим менен жыныстык катнашка барганын жана ал ага акча да төлөп бергенин айткан. Биз уюмдун ичиндеги 2016-жылкы сексуалдык дооматтарды караган расмий билдирүүнү көргөнбүз. Билдирүүдө аял кызматкерлердин 3төн бири жумушта өздөрүнө карата туура эмес кадамдар болгонун айтышкан. Өткөн жылы эле уюм сексуалдык дооматтарга байланыштуу 19 кызматкерин иштен алган. Чегарасыз дарыгерлер уюму бардык документтерди карап чыгып, Лондон кеңсесине каршы эч кандай доомат табышкан эмес. Алар айыптоолор күтүүсүз болгонун, бирок балким дагы көп адам окуясын айтып, тергөөгө көмөктөшөт деп үмүттөнүүдө. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги.
Евро биримдик өлкөлөрү мыйзамсыз миграция маселеси боюнча олуттуу ажырымды жоюп жатып, адам укуктарын коргоо принциптеринен баш тартпашы керек деген чакырыктар айтылууда. Миграция боюнча Европа комиссары Димитрис Аврамополос комиссия качкындар жана мигранттарды тейлөө борборун биримдиктин сыртында уюштуруу жолун иликтеп жатканын билдирди. Бүгүн АКШнын өкүлдөр палатасы иммиграция системасын реформалоо, анын ичинде мыйзамдуу миграцияны жана чек араны тосуп турган дубалды каржылоону кыскартуу боюнча добуш берет. Буга чейин президент Трамп коомчулуктун кысымы менен чек арадан мыйзамсыз өтүп, кармалган мигранттарды балдарынан ажыратуу саясатын өзгөртүүгө мажбур болду. Бирок буга чейин ажыратылган үй бүлөлөрдүн тагдыры күдөмүк. Ушул жекшембиде Түркияда парламенттик жана президенттик шайлоо өтөт. Азчылыкты түзгөн күрттөр шайлоонун тагдырын чечиши ыктымал. Бийликти 16 жыл бою кармап келген президент Эрдоган анын альянсы дээрлик көпчүлүктү албай калышы ыктымал экенин коомчулукка ачык эле айтты. Сурамжылоо боюнча, эгерде күрттөргө ыктаган HDP партиясы парламентке жетиштүү добуш алса, мындай болушу толук ыктымал. Чукул кырдаал шартында Түркия көп жылдан бери эң татаал шайлоо өткөргөнү турат. Мында ар бир добуш маанилүү болот. Түркиянын түштүк тарабындагы тоолуу аймакта жергиликтүүлөрдүн турмушу оңой эмес. Тургундар Хаккари айылындагы шайлоо участкасында добуш берчү. Эми шайлоо участкасы 17 чакырым аралыктагы башка кыштакка жылдырылды. Мындай абал Хаккари кыштагында гана байкалган жок. Түркиядагы күрттөр басымдуу бөлүгүн түзгөн 19 шаарында коопсуздуктан улам шайлоо участкалары жылдырылган же бириктирилген. Оппозиция болсо бул кадам аркылуу бийлик шайлоо жыйынтыгын бурмалап, же добуш берүүчүлөрдү коркутушу мүмкүн деп белгилешүүдө. 2015 жылы Түрк өкмөтү Күрт жумушчу партиясы менен ок чыгарбоо келишимин жокко чыгаргандан кийин коменданттык саат киргизилип, ири аскердик операциялар болгон. Ошондой эле өлкөдө террористтик уюм деп саналган Күрт жумушчу партиясын колдоого алды деп Элдик демократия партиясы айыпталып, 9 өкүлү камакта отурат. Алардын арасында партиянын атынан президенттик жарышка талапкер болгон Селахаддин Демирташ дагы бар. Президент Режеп Тайып Эрдоган өлүм жазасын кайрадан алып келип, Демирташты жоопко тартам деп айткан. Стамбулда шайлоонун алдында Элдик демократия партиясынын колдоочулары Демирташтын кайрылуусун угушту. Видео түрмөдө тартылган жана аны Түркиянын мамлекеттик ТВ каналы дагы обого чыгарды. Мындай көрүнүш Түркиянын заманбап тарыхында биринчи жолу болуп жатат. Элдик демократия партиясын шайлоочулардын 10%дан ашууну колдосо, партия парламентке өтөт. Элдик демократия партиясы шайлоочулардын колдоосун таба албаса, добуштарды күрттөр басымдуулук кылган аймактагы экинчи ири партия Эрдогандын ак партиясы алат деп жоромолдосо болот. Спорт. Дүйнөлүк чемпионат Франция менен Перунун беттешинен башталды. Учурда соңку эсеп 1-0. Ушул эле тайпада ойногон Дания менен Австралия 1-1 эсебинде тең чыкты. Кристиан Эриксен мыкты гол менен даниялыктарды алдыга чыгарды эле, кийин Майл Джеденак Си группасында биринчи пенальти голун киргизди. Аргентина Д тайпасында калууна келемдесе, кеминде бир жеңишке жетүүсү керек. Алар бүгүн Хорватия менен беттешет. Аргентина биринчи беттешинде күтүүсүз жерден Исландия менен 1-1 эсебинде тең чыгып, упайлардын эсеби боюнча Хорватиядан калып калды. Эгер Хорватия бүгүн утса, ал 16-нын каттарына кирет. Демалышта хорваттар Нигерияны 2-0 эсебинде жеңип, азыр тайпанын алдыңкы сабында. Жаңылыктар соңунда. Турмушка чыгып жатканда үйлөнүү тоюна кийчү көйнөк көрктүү жана адемдүү болушу керек. Бирок мына бул экстраваганттуу чыгармалар сатин, тор же жибектен тигилген эмес. Алардын баары эмнеден дебейсизби? Даарат кагаздан жасалган. Бул көйнөктөрдүн дизайндары үчүн кагаздын ар бир рулонун кылдат бурап, өрүп, ийип, чаптап чыгышкан. Албетте тойдо капысынан вино төгүп алсаңыз, көйнөгүңүздү жууй албайсыз. Кыздар үлпүлдөгөн эле жибек көйнөк кийишсин. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, оодо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.